Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрөрмандары, кадырман мекендештер, замандаштар. Assalamu alaikum. Tez Xabar kanalı Жалал-Абад шаарындагы сатыла турган үйлөрдү, жерлерди, батирлерди жана жаңы ачылыштарды көрсөтүүнү улантып жатат. Буюрса, бул чыгарылышта сиздер Жалал-Абадтын Дөмөр айылынан сатыла турган дагы бир үйдү көрө аласыздар. Назар салып туруңуздар, алыстабай туруңуздар. Мына ушул көчө Ош тараптан келе жатканда Жалал-Абадка Ханабаттан алып кирген көчө. Каналдын наркы бети дагы Дөмөр, биз турган тарабы дагы Дөмөр айылы. Жалал-Абад шаары. Бул канал чоң канал. Каналдан шаардын так ортосунан ушул жол аркылуу келип, каналдан өтүп, солго бурулуп, сиздер Тейит айылына каналды бойлой барсаңыздар болот. Ал эми кезектеги сиздерге көрсөтө турган үй Дөмөр айылынын Өмөралы Сапаров көчөсүндө жайгашкан. Андыктан биз менен чогуу болсоңуздар, биз ушул көчө менен түп-түз барып, 100 метрден кийин оңго бурулуп, аталган көчөдөн дагы 200 метр ичкериге киребиз. Мына ушул көчө Өмөралы Сапаров көчөсү деп аталат. Дөмөр айылы, каналдын жогору тарабы. Биз каналдан болгону 200 метр оң тарапка жүрүп кирдик. Сатыла турган үйгө дагы келип калдык. Бул көчөгө киргенде сол капталды карап келсеңиздер, мындай бышык кыштан салынган кооз чоң үй турат. Сатыла турган үй, биз сиздерге көрсөтө турган үй мына ушул үй экен. Үйдүн ээлери дагы жакын деле 2-3 күн болуп калыптыр, Россиядан келиптир. Чыгып мени күтүп алды. Саламатсызбы? Саламат. Кандайсыз эже? Жакшы. Россиядан келип калдыңыз? Ооба. Эмне, үйдү сатайын деп келдиңизби? Эс алууга келдиңизби? Эс алганы келдик. Эс алганы плюс үйдү сатайын деп келдиңиз. Бул үйдү качан салдыңыздар эле? 2008 баштап 2011 бүткөн. 2008 баштап 2011 бүтүптүр. Бышык кыштан салынган 2 кабаттуу үй. Узун туурасы канча? 10го 10, 11 жок, 10го 10, 11го 10. 10го 10, 11ге 10. Демек 10го 11ден 10 сантиметрден ашат экен да. Крышасын караңыздар. Оцинковка тыныкі менен жабылып, бүт суу түтүктөрү коюлуп, өстүрмөлөрү дагы жасалган. Айланасы пескоблоктон тосулуп, мындай дарбазада коюлуптур. Азыр ички шартын, ремонтун, проектисин, бактарагын, хоз частын полный көрүп чыгабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Анда баштадык. Бул үй Өмөралы Сапаров көчөсүндөгү 14 номурдагы үй экен. Толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Эже, менин алгачкы суроом, эми Россиядан келиптирсиз. Семейный келсеңиз керек. Эмнеге сатып атасыз эми? Үйдө эч ким жашабайт, өзүбүз Россияда тургандыктан. Канча жылдан бери Россиядасыздар? 13 жыл. 13 жылдан бери. 13 жылдан бери салгандан бери бул үйдө өзүңүздөр жашабайлы анча-мынча эс алууга келгенде гана жашайт экенсиздер да? Калган убакта квартиранттар, жакындар дегендей. Туугандар. Алар карап жашап жатышат. Жөн эле турат, эми сатып башка бизнеске же болбосо башка муктаждыкка иштетиш керек деңиз, Ооба, ал жактан да бир. Жер аянты канча? 6 сот. 6 сотық. Колуңузда менимче документ турат. Кызыл китеп. Мына каалагандарга кызыл китепти дагы көрсөтүп коелу. Бүт документальный экен. Документ тарабына эч кыжалат болбосоңуздар болот. Жалпы аянты 6 сотық. Бактарагы хоз постройкасы менен, бүт шарты менен. Анда биз биринчи үйдү көрсөтөлү, андан кийин башка тармагын көрсөтөбүз. Эгерде сырттан киргенде солго бурулуп карасаңыздар, дуал менен үйдүн ортосунда дагы 2 метр аралык бар. Бир катар дарак эгилген, о төрдө сырткы ажаткана уюштурулуптур. Терезелери бүт пластик терезелер. Үйдүн алдындагы астананын үстү дагы казирок болуп жабылган, тепкич уюштурулган, темир эшик коюлган, ички ремонту жакшы экен. Анда баштадык. Бисмилла. Мына ушул үй келечекте сиздердики болуп калсын деген тилек менен баштап жатабыз. Киргенде эле бул жер прихожка, пол кафелденген, отопление киргизилген, моющий обойлор менен жасалган, шикарный обойлор менен жасапсыз го эже? Бир караганда музду элестетет экен, күрөң түстүү, шоколад түскө жакын, жылтырайт го тимел обойлоруңуз. Каяктан тапкансыз муну? Россиядан алып келгенсизби? Россиядан алып келдирип ремонт кылдыргансыздар. Прихожкада 2 чоң пластик терезелер бар экен. Солго бурулуп карасаңыздар, үйдүн төрүнө чейин коридор. Коридордун туурасы 2 метр, узундугу менимче 10 метрге жакын. Биз
ар бир бөлмөнү детально сиздерге тааныштырып чыгабыз. Анда баштадык. Сол тараптагы биринчи бөлмөгө кирсеңиздер, көчө тарапта жайгашкан. Эки чоң пластик терезе коюлган, занавескалар илинген, күрөң түстүү, күрөң гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Азырынча эми эжебиздин буюмтайымдары, септери ушул жерде. Потолок гипсокартондон жасалган, түстүү ленталар коюлган, лампочкалар, люстра коюлуптур. Ички шарты, ички ремонту жакшы, туурасы 4 метр, узундугу 6 метрден ашыгыраак чыгат. Пол эмне? Пол жыгач экен, Демек, бул бөлмөнүн ремонту жакшы. Экинчи бөлмөнү көрсөтөбүз. Экинчи бөлмө оң тарапка бурулуп, биринчи бөлмөгө кирсеңиздер, бул жагы кухнябы же Детский. детскийби? Мына как раз детский обойлор жабыштырылыптыр, көрүп турасыздар. Кооз жакшынакай обойлор жабыштырылыптыр. Сол тарапка кафель жабыштырылыптыр. Ал эми потолок болсо МДФ каражаттарынан жасалып, люстра илинген. Узун туурасында айта турган болсок, 4кө 3,5 экен бул бөлмөнүн узун туурасы. Отопление киргизилген, эки жерге батарея коюлган. Пол болсо кадимки башка бөлмөлөрдүкүнө окшош, жыгач, сосна, естественный пол. Бул экинчи бөлмө болду. Детский экен да? Ооба, детский. Экинчи бөлмөнү көрсөттүк, эми үчүнчүсүнө кирели. Үчүнчүсүнө төргө оңго кире турган болсок, бул жагы кухня экен. Чай ичүүчү орундук. Мына жер печка турбайбы? Жанагы наркы бөлмөдө кафелденген жер печканын тушуну кафелдеп коюпсуздар да? Ооба, биринчи жөнөкөй эле печка болгон, кийин отопление киргенде ал жерин жаап, духовка. Отопление ушул жерден жылыйбы? Ушул жерден жылыйт. Тамакты да ушул жерде кылса болот. Болот. Үйдү да жылытат. Два в одном деңиз. Жакшы кылган турбайсыздар. Мына үстүлөр бүт, текчелер уюштурулуптур. Анча-мынча ышты чыгарып кое турган хоттор жасалыптыр. Эки тарабы тең кооз кафель менен кафелдениптир. Бул бөлмө көрүп турасыздар кухня. Кухнянын төрүнө мындай эмеректер жасалган. Акрил эмеректер. Вытяжка коюлуптур. Техника бүт коюлган, мойка уюштурулган, ысык суу, муздак суу баары бар да. Холодильник коюлуптур, телевизор коюлуптур, моющий обойлор менен жасалыптыр. Потолок МДФ, бир терезеси күнчыгыш тарапта, узун туурасын айта турган болсок, 4кө 5, 20 метр квадрат чыгат. Эми коридордон түз жүрөбүз, солго бурулабыз. Мына бул тепкичтин астында кладовка бар экен. Айланасы бүт жыгач менен жасалган. Жыгач өңдүү. Сол тарапка бурулуп кире турган болсок, бул жагы душевой турбайбы? Полу жыгач экен. Төрү көрүп турасыздар, бүт кафелденип, душ жасалыптыр, чоң аристон коюлуптур, күзгү, раковина, бүт баары коюлган, кир жуучу аянт, отопление дагы бул бөлмөгө, санузелге киргизилиптир. Подвал бар, адам бою боюнча. Подвал бар ушунун астында. Аянты канча? Ушул бөлмөнүн асты полный подвалбы же көппү? Ушул бөлмөнүн асты, 3 текче бар, банка түзөтүр. Жакшы кылган турбайсыздар. Мына ушул бөлмөдөн подвалга түшүп кетсе болот экен. План жакшы экен. Биз эми тепкичтен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, эч жакка алыстабай туруңуздар. Тепкич дагы жалаң сасна карагай жыгачтардан жасалган, сырдалган, лакталган, кооз боюнча турат. Экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып келе жатканда ортодо пластик менен бөлүнүптүр. Экинчи кабаттагы коридордогу шум биринчи кабатка угулбайт. Биз экинчи кабаттабыз. Экинчи кабаттын коридору дагы биринчи кабаттыкына окшош, бирок биринчи кабаттагы прихожканын үстү экинчи кабатта балкон катары эсептелинип калат. 3 терезе коюлуптур. Экинчи кабаттагы спальный бөлмөлөрүн көрсөтө беребиз. Биринчиси. Бул өзүңүздөрдүн спальный бөлмөңүздөр экен, Бул спальный бөлмө. Жанагы биринчи кабаттагы кухнянын эле үстүндөгү узун туурасы бирдей болгон бөлмө экен. Ачык түстөгү обой менен жасалыптыр. Күнчыгыш тарабына бир терезе коюлган, пол ламинант менен жасалыптыр. Биринчи кабаттагылар жалаң жыгач болсо, экинчи кабатта ламинант менен жасалыптыр. Эмеректер, техникалар эмне болот эже? Калтырасызбы же Россияга алып кетесизби? Калат. Сүйлөшкөнгө жараша деңиз. Биз эми төрдөгү экинчи бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул дагы спальный бөлмө да? Детский бул дагы. Азырынча эми кабинет, холл экен. Биринчи кабаттагы детскийдин үстү тарабы экен. Ошол эле размер. Ачык түстө жасалган, күнчыгыш тарабында бир терезеси бар. Потолок болсо, көрүп турасыздар, МДФ экен. Эми биз экинчи кабатка чыкканда оңго бурулуп жүрө турган болсок, мынандай арка түрүндөгү чоң эшик бар экен.
ушул жерден оңго бурулуп кире турган болсок, бул жагы экинчи кабаттагы чоң холл, чоң зал. Кааласаңыздар конокторду мына ушул бөлмөдө коноктоп, анан узатсаңыздар болот. Эгерде сиздер бул чоң бөлмөнү экиге бөлүп алабыз десеңиздер, ортодон бөлүп алсаңыздар деле болчудай окшойт. Бирок проектиси мына ушундай проект экен. Кааласаңыздар, мен айткандай, мына сол тараптагы эшиктин маңдайынан симметричный дагы бир эшикти ачып туруп, ортодон бөлүп дагы эки бөлмө катары бул жакты пайдалансаңыздар болот. 3 чоң терезе коюлган, пластик терезелер, ачык түстөгү обой менен жасалып, потолок МДФтен жасалган, ал эми пол болсо кадимки ламинат. Үйдүгө катырыпсыздар го эже. Кичине бирер жыл, 2 жыл жашап мазасын таттыңыздарбы? Же туугандар эле мазасын татып атабы? Жылына бир ай. Жылына бир ай. Эс алууга отпускага чыккан учурда эле деңиз. Биз сырттан көргөн, дарбазадан киргенде үйдүн алдындагы аянт стяжка болгон. Ал эми оң тарабы мындай темир тосмолор менен тосулган, үстү болсо темир каркас, жүзүмдөр мөмөсүн берип калыптыр, ийип салыптыр, кароо гана керек экен. Оң тарапта болсо дагы 4 метр келген жер бар. Айланасы бүт тосулган. Бул жака өзүнчө дарактар эгилген, тигилген, чоңоюп жатат. Эмнелер бар экендигине көңүл бура турган болсоңуздар, черешня бар экен, бий алма бар экен, курма бар экен, өрүк жана башка дегендей. Навес дагы мына ушул үйдүн тушуна чейин келип уланат. Ал эми төрдө өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, кошумча курулуштар, сарайлар бардыгы бар экен. Азыр бул үйдө жашап, кошумча эмне чарба жүргүзсө боло тургандыгына күбө болосуздар. Таза суу огороддо бар экен, Бар. Кранттан суу чыгат. Мына жер эмне? Бул Колодец. эме. Скважина. Өзүздүкү. Бая жер астынан суу алып чыгасыздар, мотор менен, Демек, сиздин үйүңүзгө эки тараптан суу келеби? Эки жактан суу келет. Центральныйдан дагы, жер астынан дагы. Демек, үзгүлтүксүз суу бар экен. Огороддун төрүндө жүргөндө мындай өзүнчө курулуш курулган, үстү дагы өзүнчө жабылган, анын жанында тандыр турат. План боюнча биягы эмнеже? 3 очок. 3 очок. 3 очок ушул жерге болобу? 3 очок ушул жерге болот экен. Демек, бул жер очок гана, летний кухня. Очокту ушул жерге пландаштырсаңыздар болот. Айланасы тосулган, пол болсо көрүп турасыздар, стяжка болгон. Ал эми сол тарабында азырынча склад, ички ремонтунда шыбагы жасалган, потолокко ОСБ кагылыптыр, полу стяжка болуптур. Демек, бул жер летний кухня десек болот. Биз эми кошумча дагы чарба бөлүмүн көрсөтөлү. Охо, пескоблокту көмкөрөсүнөн коюп гүлексе болот турбайбы? Катырыпсыз, сонун. Туугандарыңызга рахмат. Эгерде төргө жүрүп, оңго бурула турган болсок, бул жакта эмне бар? Очок канабы же тан? Очок кана. Мына көрүп алыңыздар, бул жагы очок кана экен. Бүт көңүлдөгүдөй. Жерден эч нерсени уткурган эмес. Тоок кана, тоок бизнесте бар турбайбы? Канча камера бар эми бул жерде? 7 камера. Тоок бизнес кылса болот экен. Караңыздар. Кичине бизнес баштадык эле келип. Былтыр. Болобу экен анан тоок бизнес. Жумуртканы сатып эле маза кылып ушул жерде жашай берсе болот. 100 сомдон саттык. Пародаларды алып. Мына тоок канадан сырткары анын жанында көрүп турасыздар, өзүнчө курулуш болгон. Бул жагы сарай. Менимче узундугу бир 15-20 метр чыгат. Экинчи кабатында чөп кана экен. Кыйла чөп баткыдай. Ал эми анын асты экиге бөлүнгөн. Бир тарабы кой кана, бир 15-20 кой кеңири батат. Ар бирине өзүнчө места жасалган. Ал эми мына бул жагында өзүңүздөр көрүп турасыздар, байкап турасыздар, малкана. Бодо малды ушул жерде кармасаңыздар болот, кааласаңыздар бука кармайсыздар, кааласаңыздар саануй. Канча баш батат? Бул жерде 6 баш батат экен. Акырында бүт жасалган. Чөп түшүрүүчү, чөп алып кирүүчү өзүнчө хоттор жасалып, бүт стяжка болгон. Акырлар уюштурулган. Мал кармаса, бизнес жасаса болот. Эже бүт үйүңүз жактымы ага? Септик барбы? Бар септик. Каерде септик? Кухнядан келген септик бул жерде. Өзүнчө. Бул жакта. Наркы Ойдуку жол жакта. Жол жакта. Үйдүн аркасында дагы 1,5 метр айлантырылып, места калтырылыптыр. Бактарагын көрдүңүздөр. Жакын жерде эмнелер жайгашкан эже? Садик. Садик дагы.
2 mechit, 2 мечит, FAP, mekdep. ФАП, мектеп. Ал эми мен сиздерге бир нерсени эскертип коеюн. Ушул чыгарыштын башталышында Ханабаттан Жалал Абадка алып келген жолду көрсөттүм эле. Ошол жол менен сиздер түп-түз каналдан өтүп бара турган болсоңуздар, Байел базарына өтүп барасыздар. Байел базарына туп-туш барасыздар. Ошол жагындагы эскертип коеюн. Баасын канча дейсиз эми? 70 ming. 70 миң доллар деп атасыздар. Kema. Кеми бар. 70 миң доллар кеми бар. Вариант болобу, болбойбу? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Эмнеге? Балким унаага, балким квартирага дегендей. Унага. Унаага болсо болуп калышы мүмкүн. Какой-то бир частына. Бул үйдү сатып ала турган болсоңуздар, сыртын шыбап эле декор кылып койсоңуздар болду. Келип эле путты асманга асып, чалкалап жашайсыздар, калганы таптаяр. Телефонун жазып алыңыздар. Документи так экен. Телефону российский +7 912 645 7906. Мында түнү күнү WhatsApp иштейт. Ал эми азырынча бул жерде Кыргызстандын Мегаком номерин колдонуп жатат. 0999 48 00 72. Мына ушул телефон номерлерге чалып, байланышып, Жалал Абадтагы Дөмөр айылындагы Өмөралы Сапаров көчөсүндөгү сатыла турган үйгө кызыгып, жакса келишим түзүп, акчаны берип, өткөрүп алып койсоңуздар болот. Мен сиздерге мына ушул үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылдым. Менден ыраазы болуңуздар. Ушул үйдү сатып алсаңыздар, сиздерге насип кылсын, тойлор жана жакшылыктар болсун. Мен сиздер менен коштошом. Эгерде Тез кабар каналын издеген болсоңуздар, анда 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Көрүшкөнчө. Кийинки чыгарылышта кайра жолугушабыз.